Ош шаарында жыл башынан бери Кош каржылоо долбоорунун алкагында 32 көп кабаттуу турак үйдүн фасады жаңыланды. Долбоор боюнча оңдоо иштеринин жалпы чыгымынын 50%-ын мэрия каржыласа, калган бөлүгүн үйдүн тургундары көтөргөн. Ар бир турак үйгө 200 000 сомго жакын каражат жумшалып, чарчы метрине 75 сомдон туура келген. Учурда бул программага катышуу үчүн дагы 15тен ашуун көп кабаттуу үй кезегин күтүп жатат. Мындай квадрат метри жалпысынан алганда краска, ошо транспорт чыгымдарынын бардыгын алганда где-то бир 75 сомдон айланып калат бир квадратычы. Ооба. Монун ичинде налогдор бар, төлөмдөр бар, ошолордун кайрылгандар көп. Бүгүнкү күндө азыр ушу мезгилге бир 15 чакты үй бар, төлөп койгон акчасын даяр турат. Кезек менен кетип атабыз. Анан дагы чыгымдарды эсептеп бериңиздер, төлөйбүз деген үйлөр дагы көп. Чыгымдарын эсептеп берип атабыз. Элдер тыйынын чогултуп биздин эсепке төгүп атышат. Курманжандат аймактык башкармалыгы турак жайларды оңдоого активдүү катышып жатат. Тургундар ар бир батирден 2000 сомдон каражат чогултуп, тиешелүү кызматтардын эсебине которушкан. Фасаддын түсү жашоочулардын өздөрүнүн тандоосу менен аныкталат. Сейил бактар, балдар оюнчу айнчалардын жанында айланасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн сыртын актап сырдоо иштерин колго алганбыз. Быйылкы жылга азыр биз 15-үйдүн сыртын актоо сырдоо иштерин жүргүзүп атабыз көп кабаттуу. Бул долбоор Ош шаар мэриясынын 50 Кош каржылоо долбоору менен ишке ашылып, жарымын жарандар өздөрү топтосо, жарымын жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп ишке ашып келатат. Жашоочулар Кош каржылоо долбоору аркылуу үйлөрдүн сырткы фасадын жаңыртуу менен катар коммуналдык тармактарды алмаштыруу иштерин да жүргүзө алышат. Алар мындай демилгелерди ишке ашырууда шаар бийлиги менен тургундар биргеликте аракет кылыш керектигин белгилешет. Ушу бир үйүнүн аркасына аттайганга жөн эле расход 5000 кетип атпайбы? А булар 2000 менен бар жогу сууланып, суп-сулуу болуп калып атпайбы? Качественный болуп. Өтө шаарыбызга көрк берет. Өзүбүзгө деле мына көчөлөргө ham көрк. Ушундай көрүп атпайсыңар, өтө жакшынакай болуп атат. Мына сонун болуп кыргыздын немелерин мына сонун кылып оймолору турат. Турак жай коммуналдык чарба мекемеси жыл соңуна чейин дагы 35тен ашуун көп кабаттуу үйдүн сырткы фасадын жаңылоону пландап жатат. Учурда колдонулуп жаткан боектордун сапаты жогору болуп, 10 жылга чейин кепилдик берилет. Мындан тышкары фасадды кадимки суу менен жууп тазалоого да болот. Ошондон улам шаар бийлиги көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларын Кош каржылоо долбооруна активдүү катышып, шаарды көрктөндүрүүгө өз салымын кошууга чакырат. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары. Оштун Жибек жолу муниципалдык аймагындагы курулуш иштери боюнча маалымат беребиз. Эл оозундагы 10 адырда учурда 17 ички көчөгө асфальт төшөлүп жатат. Эң кызыгы, бул долбоорлордун бардыгы Кош каржылоо аркылуу ишке ашып жатат. Жергиликтүүлөр теңме-тең каражат топтошуп, жада калса газдаштыруу маселесин дагы колго алып коюшту. Эл оозу элди тарбиялап, мына асфальтты биз акчабызга жасатканбыз. Оозу этияттап, оозу эме кылат да бул жолдорду. Ошондуктан биз бул долбоор өтө жакшы долбоорлордун бири болуп атат. Элдерди мына көрүп атабыз канча жылдан бери, эми 1-2 жылда 2 көчө, 3 көчө болсо, азыр мына быйылкы жылга Кудай буйруса бүгүнкү күнгө 17 көчөнү толук айта алам. Кудай буйруса 17 көчө быйылкы жылда бүтөт Кудай буйруса. Жибек жолу аймактык башкармалыгында 17 ички көчөгө асфальт төшөлүп жатат. Жалпы наркы 40 миллиондон ашкан долбоордун тең жарымын жергиликтүүлөр өздөрү чогултушкан. Учурда 4 көчөгө жаңыдан асфальт басылып, октябрь айына чейин пландалган жолдор толук оңдолуп бүтөт. Бүгүнкү күндө 15 көчө боюнча толук акчалар бөлүнүп, элден дагы жыйналып, тендерлер өтүп, азыркы учурда бир мезгилде үчүндө азыр 7 көчөдө асфальт басуу иштери жүрүп атат. Кудай буйруса азыр дагы элдер буларды көргөндөн кийин биздик көчөбүздү дагы жасап бергиле, биз дагы 50%-ын берелик, мамлекеттен калган 50%-ын деп туруп, азыр дагы 3-4 көчө өчүрт болуп калды. Биз азыр уже 17 көчөгө жеттик, Кудай буйруса быйылкы жылкыга азыр 17. Дагы бул уланышы мүмкүн. 17 көчөнүн жалпы аралыгы 15 чакырымды чамалайт. Ар бир көчө тургундары атайын комиссия түзүп, каражат берүүгө мүмкүнчүлүгү жок жарандарга жеңилдик дагы беришкен. Кош каржылоо долбоору аркылуу көйгөйү чечилген шаардыктар курулуштун сапатын дагы өздөрү талап кылып жатышат. Тапшырмасы калыңдыгы 7 см, uzunluğu 380 metre, yani 5 metre verilgen. Öz boyunca işler atarlı atar bardağına. Etapından ketip atar. Ben özüm tan kaldığımda bir yerdeki başka ayıllarda, başka telteren sovetlarda bir dere köçeli asfalt bölerek.
Бұл жерде мана кеше алдыңғыда бір 9 көшені берді. 6 көше, 15 көше. Bu da yani 43 milyon деген ақшаны салкам 22 milyon el топтаганда. Bu barda elde birimdikte, intimakçılıkta, şu yerdeki jергilükte жетекчилердин демелгеси bilen, şulan көзөмөлдөсү bilen işler atkалганда билем да bu da. Бул аймакта 200 кожолукка жаратылыш газы тартылып жатат. Жергиликтүүлөрдүн эң негизги көйгөйү болуп келе жаткан жаратылыш газына дагы чекит коюлуп калды дейт. Газдаштыруу учуру азыр башталды. Кудай буйрса бул ошо элдер менен үйүшүп, элдерден акча топтоп, калган акчасын ошо 50%-ын Ош шаар мэриясынан бөлүнүп берди. Кудай буйрса бул долбоор дагы уланат. Бизде алдыда дагы бир 8 көчөбүз турат. 6 көчө боюнча азыр документтери бүтүп, акча жыйноо иштери жүрүп жатат. Кудай буйрса эл менен чогуу биргеликте. Азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай иштер кызгын. Кудай буйрса биз сентябрга чейин ушул иштерди бүтүрүп, элге ошо газды киргизип беребиз деген үмүттөбүз, Кудай буйрса. Келе жаткан жылы жаратылыш газы жаңы 300 түтүнгө жетет. Калаада туруп отун менен жашап келе жаткан жергиликтүүлөр көгүлтүр оттун тартылышына 4 миллион сомдон ашуун каражат топтошкон. Şu газификация бизге дагы керек деп алды жашаганы 40 жыл болуптур. Мен келип жашаганыма 25 жыл болуптур да. Эми мен 4 келин алдым да. 4 келин алгөнүм чейин газификация болбогон да. Оппа, качан бизге ушундай газ келтирет деп эми городской келиндер дагамыз да. 60 жылдык Кыргызстан көчө, 222 переулок көчөлөрүбүз бар. Ошолорго газификация алып келип атабыз. Кудай буйрса, мамлекет программасы боюнча эл 50%-ны эл топтоду, 50%-ны мэриядан бизге бөлтүрүп берди. Каланын чет чакасындагы аймактык башкармалыкка алгачкы жолу 2 сейилбактын курулушу башталды. Ошондой эле 370 электр мамычасы орнотулуп, 2 трансформатор дагы коюлуп берилди. Абдумалик Базарбаев, Тейт Тилебалдиев, Ош ТВ. Төлөйкөн муниципалдык аймактык башкармалыгында жаңы асфальтталган бир катар көчөлөр пайдаланууга берилди. Жалпы 5 чакырымдан ашык жолго асфальт төшөлдү. Шаар башчысы Төлөйкөн айылынын инфратүзүмүн жакшыртуу иштеринин маанилүүлүгүн белгилеп кетти. Бул багытта долбоорлор мындан ары улантыларын маалымдады. Силер 1 жыл же 2 жыл соттошсоңор бири-бириңер менен. Эл 2 жыл суусу жок отуруш керекпи? Азыр чечесиңер дедим. Азыр мен кабинетке чакырдым мына. Балдарды чакырдым. Азыр эки тарапты мен жолуктурам азыр. Жолуктуруп силердин соттошконуңардан эл жабыркап атат. Тез арада сууну бергиле дагы, каласаңар 20 жыл соттошкула. Бирок элди сапаттуу суу менен камсызбай деп алтын көрсөтөт. Азыр айттым, сууну тез чечебиз эже. Автобусту айтасызбы? Жок, эмнеге булар чынында 1 саат турса? Азыр кече комиссия караган эже. Булар чогулуп карады, чечим кабыл аласыңар уже? Чечим кабыл алынды, комиссия караган бул жакачы. Элдер ыраазы боло тургандай кылып чечип бергиле тез-тез. Алай районунда КАМАЗ автоунаасы күйүп, андагы товардын бир бөлүгүн эл жабыла жардамга чуркап өрттөн сактап калды. Өрт 28-июлда Ош Эркештам унаа жолунун 109-чакырымында Алайдын Мазарбулак айылында болгон. Жалын саат 19:15-те Курчоого алынган. Социалдык тармакка тараган видеодон сапарда бараткандар кайдыгер карап өтүп кетпестен өрттөн түрмөк кездемелерди сууруп чыгып жатканын көрүүгө болот. Алар КАМАЗдагы товардын жарымын түшүрүүгө жетишишкен. Учурда өрттүн себеби такталып жатат. Кыргыз гидрометеорология кызматында мамлекеттик казынанын акчасы мыйзамсыз пайдаланган коррупциялык схема аныкталды. Маалыматка ылайык текшерүүнүн жүрүшүндө аталган мекемеде мурдагы кызматкерлерге жана учурда иштеп жаткан айрым адамдарга айлык маянасы ашыкча которулуп кеткен. Анын кесепетинен мамлекетке 16 миллион сомдун тегерегинде зыян алып келген. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Башкы прокуратура Бишкекте өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызмат адамдары системалуу түрдө пара алууга шек саналып кармалгандыгын маалымдайт. Андагы башкармалыктын кызматкерлери долбоордук уюмдардын өкүлдөрүнүн документтерди кароодо иште оң жагына чечип, тиешелүү эксперттик корутундуларды даярдап берүү үчүн системалуу түрдө каражат талап кылып келишкен. Текшерүүдө 8 000 сомдон 50 000 сомго чейин алып жаткандыгы аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен биргеликте жүргүзгөн иштердин натыйжасында Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчисинин бири жана улук инспектору кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул факты боюнча министрлик азырынча комментарий бере элек.
Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда тарыхый жана маданий мурас объектисин тарыхый маданий баалуулугун жоготуу деп таанууга 10 жылдык мораторий киргизүүнү сунуштады. Коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорунда мындай жайларды тарыхый жана маданият эстеликтеринин мамлекеттик тизмесинен чыгарууга, аларды бузууга жана жаңы курулуштарды жүргүзүүгө тыюу салуу демилгеси жазылган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги 2026 жылдын январь жана июнь айларында тоо кен казып алуу боюнча казынага 46,5 миллиард сом салык төлөдү. 2025 жылдын алгачкы 6 айында бул көрсөткүч 28,3 миллиард сом болгон. Быйыл өткөн жылга салыштырганда 18,2 миллиард сом салык жана төлөмдөр көп жогулгандыгы маалымдалды. Кыргызстанда ата-энелер үчүн мамлекеттик кызматтарды алуу жеңилдеди. Эми жаңы төрөлгөн баланын туулгандыгын каттоо үчүн калкты тейлөө борборуна баруунун кажети жок, арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу берүүгө болот. Жаңы санариптик кызмат ата-энелердин убактысын үнөмдөп, ашыкча убара-келчиликтен арылтат. Бардык процедуралар аралыктан аткарылгандыктан мамлекеттик органдарга баруунун кажети жок деп айтылат маалыматта.